араб тилинде болушу керек да. Бул баардык керек болсо ошо Кытайдагы мусулмандар дагы өзүнүн акценти болсо дагы ошо араб тилинде да. Анткени көп адамдар деген шариаттык никени кылып коюп эле официалдык никеге турбай койгондар бар экен. Бул эми ата энеси мисалы мыркай бала үчүн жооптуу ден соолугуна ким? Ата энеси. Ата энеси. Сен эмнеге баш тартып атасың? Албайм дейт да. Эмнеге баш тартып атасың десе, үн чыкпай турат да, мисалы. Арапташып кетти дегенде мен алысмын. Сирия жака, башка жактарга ушундай жаман иш алып барганга, ушул динге анча мынча туура эмес жолго түшүп алып, динди билип, бирок туура эмес жолго түшүп алып, же ошону кандай түшүнсө болот, ошону айтып берип коебузбу, ушул кайсы критерийлер боюнча, орусча айтканда, ошондой нерселерден ар болуп, ошондой нерсеге жолугуп, ошо балдарыбыз, бир туугандарыбыз ошондой тарапка барып кетпесин деп ошону бир түшүндүрүп берип койсоңуз жакшы болот да, ушундай вербовкага түшүп калбасын деген маселеничи. Мындайча айтканда, мусулмандардын бир коомдук мындай жалпы бир башкармалыгы. Бул эч кандай бир мамлекеттик, өкмөттүк бир мекеме же уюм эмес да. Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Маани подкаст каналындасыздар. Бүгүн биздин коногубуз муфтияттын өкүлү Бактияр Токтогазы уулу. Бактияр байке, саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Рахмат. Буюрсам, биздин бүгүнкү темабыз, бизде тема көп, сүйлөшө турган сөз өтө көп болуп атат. Ушул кыскача убакытта ошонун баарына жооп алганга аракет кылалы, сүйлөшкөнгө аракет кылалы. Эми сиз ошо муфтияттын өкүлү катары биринчи эле суроо сизге. Муфтият эмне жумушту аткарат? Ошол элге түшүндүрүп берип коюңузчу биринчиден. Бисмиллахиррахманиррахим. Муфтияттын негизги эле ошол иши бул Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы деп өзү атап турган эле аты. Биздин негизги башкармалык ушул Кыргызстанда мусулман чөйрөсүн дин жаатында иш аракеттердин баардыгын башкарат. Мындайча айтканда, мечиттен баштап, медресе, диний окуу жайлардын баардыгы ушу биздин кармагыбызда да. Ошол жерде диний түшүнүк дагы кирет, диний сабаттуулук дагы кирет. Деги эле ошол мусулманчылыкка эмне байланыштуу, ошонун баардыгы бизге тиешелүү. Кыскача эгер айта турган болсок, албетте муфтияттын ишмердүүлүгүндө бир нече бөлүмдөр бар. Мисалы үчүн мечиттер бөлүмү бар, үгүт насаат бөлүмү бар, элге ошо диний маалымат же болбосо фатва деп коебуз, ошону туурасында берген бөлүм бар. Ажылык, умра бөлүмү бар. Бизде баягы мусулмандардын көбү ошо ажылыкка барат, умра сапарларына барышат. Ошонун баардыгын көзөмөлдөп ишке ашырган ошол муфтият болуп эсептелет. Анда экинчи эле суроо пайда болуп атат да. Бир маалда жана дават маселесин аябай көтөрүп, ошо өкмөткө чейин чыгып, ушул дават маселени деген туурабы, туура эмеспи деген ушундай ой пикирлер келип, ушу мамлекеттик иштеген органдын адамдары. Ушул боюнча сиз кандай дейсиз? Дават керекпи негизи, кереги жокпу? Биз мындай ушул дават деген сөзгө токтоло турган болсок, бул эми араб тилинен келген сөз. Бул мен башында айткандай үгүт. Мааниси үгүт кыргызча. Ошол үгүт же болбосо чакырык. Биз чакырабыз ошол ислам динине, мусулманчылыкка чакыруу. Ошону баягы бизде дават деп айтылып калып, ошол арабча сөзү, термини. Анан ошол бойдон бизде калыптанып кетти. Анан бир нерсеге токтолушубуз керек. Үгүт насаат иштери, же болбосо исламга болгон чакырык, ошол түшүндүрүү иштери мындай. Эми биз Совет доорунда да жашадык да. Ал жакта башкачараак болчу. Бирок ошо 90-жылдардан кийин бизде мүмкүнчүлүктөр аябай чоң болду. Ошол учурда биздин Кыргызстанга бир топ, кандай десем, либералдуу болгондуктан биздин мыйзамдар бир топ эркиндик болуп, ислам жаатында бир топ иш аракеттер болду да. Ошонун биринде ошол биз айталы ошол дават ыкмасы бизге көп тарады, коомчулукта мисалы үчүн элдер барбаган жерлерге чейин ошол
даават кылып адамдарды ошол динди туура жеткизип чакырган аракеттер болуп келди да. Анан биз даават дегенде эле дароо эле биз ошол түшүнүккө кетебиз да. А бирок өзү чындап келгенде бул үгүттүн баардык тармагын камтыйт. Бул бир эле мындай элди көчөдөн гана чакырбастан бул теле болушу мүмкүн. Сиздердин подкаст сыяктуу берүүлөр болушу мүмкүн. Теледен болгон, радиодон болгон. Мунун баардыгы биз ошол коомчулукту мусулманчылыкка, адеп ахлакка чакырган үндөгөн иш аракеттердин баардыгы бул даават. Өткөндө бир комментарийлерден окуп калдым. Мыйзам өзгөрүүлөр киргизип аткан убакта коомчулук аябай талкуу кылбадыбы? Анан ошо бир комментарийден окудум. Бүгүнкү күндө думк кандайдыр бир ушул мусулмандарга пайдалуу эч нерсе кылбай жатат. Болгону ошол мечиттерден акчалар чогултулат, а бирок бизге пайдасы жок болуп атат деп. Ар кандай комментарийлер бар да. Ошол боюнча оюңуз кандай? Кандай комментарийлер бизге деле келет. Бизде пайдасы жок, мындай тарттыңар дейм. Бирок эми мындай да, биз сизден ошо муфтияттын жумушун көргөзүп бересизби? Коомчулукка түшүндүрүп берсеңиз жакшы болот эле да. Эми мына биз мына муфтият бул башкармалык, мунун астында казыяттар бар. Азыр эми өкүлчүлүк болуп калды, бул облустагы. Анын астында райондук имам хатибияттар бар, андан кийин болсо мечиттер. Мунун баардыгы эми биз элдин арасында эле жүргөн, биздин ата бабалар карманган ушу мусулманчылыкты. Ошонун негизинде биз элге кызмат көрсөтөбүз. Мисалы үчүн ошол мечитте 5 убакыт намазды, жума намаздарын өткөзүү, нике маселесин айылдагы, жаназа маселелерди, ошол жөрөгөлөрдүн баардыгын биздин имамдар аткарып келет да. Бул дагы ошол коомчулуктун диний муктаждыгын канааттандыруу. Ошондой эле таалим тарбия. Биз баягы ошол коомчулукта адеп ахлак, мындай тарбиялыкка чакырган негизги ошо диний ролу өтө чоң да, орду чоң. Муну эч ким баягы кандай десем тана албайт. Албетте бул жакта баардык биздин иш аракеттер мыйзамдын гана чегинде. Мыйзамда баардык көрсөтүлгөн. Биздин чегибиз канча жерге чейин барат, анан калганын бизге мисалы үчүн тиешелүү эмес. Бизде эч кандай муфтиятта мамлекеттик органдар сыяктуу мындай кескин талап кылган өкмөттөн бир өкмөт мамлекеттик мекемелер сыяктуу талаптар болбошу мүмкүн. Себеби деген биз мындайча айтканда мусулмандардын бир коомдук мындай жалпы бир башкармалыгы. Бул эч кандай бир мамлекеттик, өкмөттүк бир мекеме же уюм эмес да. Туура. Ошондой эле бул имамдарды, ошо диний абалды бир багытта нукта алып баруу бул чоң иш да. Башкаруу. Бизде мисалы үчүн 5000ден ашык мечиттер бар. Ошолордун баардыгын башкарыш керек, аларга багыт бериш керек. Бирок диний окуу жайлар бар. Ошонун баардыгын көзөмөл кылып, иретке салган ошол муфтият. Ошол дин окуган кичинекей балдар ошо программалар өзүнчө сиз түзүп, мына момундай сабак окуйт, ушундай дин жагынан да момундай маалыматтар берилет деп ошону кадимгидей контролдойсуздар да. Ооба. Ал контролдогондо сиз ошол мекемелерге өзүнчө кагаз түрүндө жазып берип, мына момундай окушуңар керек, момундай сабак беришиңер керек, момунча саатыңар программа болуш керек деген нерселер барбы аякта? Ооба, мен жана айтайын деген дагы бир бөлүм да бар бизде, мисалы үчүн ошол окуу бөлүмү бар. Бизде ошол жалаң ошо диний окуу жайлар менен алектенет. Ошол жерде мыйзамда кандай талап кылынат бизде 9-класстан эгер 9га чейин демек окута албайт ал медреседе. 9 толук окуп бүтүп келиши керек. Андан кийин биздин программа бар. Ошол окуу биздин муфтият бекитип берген. Медреселер, диний окуу жайлар кандай программада окуш керек, эмнени окуш керек. Ошонун баардыгы биздин көзөмөлдө. Кесиби боюнча кандай кесиптер? Эми мындай да, кесип
дегенде ошол мударис ошо араб тили ошо шарият адиси болот да. Эми бизде дагы орто диний окуу жай бар, анан жогорку диний окуу жай бар. Демек ортосунда ал көбүрөөк билбеши мүмкүн терең. Ал эми жогорку диний окуу жайды билген адам ал шарият жаатында бир адис, чоң адис болуп эсептелет. Окуу жайлар жетиштүүбү сиздин оюңуз боюнча? Жетиштүү. Бизде мындай мүмкүнчүлүктөр кандай десем бар. Ошонун баягы натыйжасында бизде Кудайга шүгүр жетиштүү. Бул жаатта дагы мисалы үчүн азыр муфтият ошонун үстүндө дагы иштеп келет, оптималдаштыруу. Кээ бир учурларда мындай болушу мүмкүн. Диний окуу жай дейт, медресе дейт. Анын талаптарында балким саналуу эле гана адам болушу мүмкүн да, бала. Эми мындай аты бар, бирок заты жок да. Ошон үчүн биздин дагы талап ал демек чоң окуу жайларга баягы биригиш керек. Баягы ишин алып барууга ушундай бир талаптар бар да. Эми мен ойлойм бул туура эле нерсе. Багыт деп айтып калбадыңызбы? Бүгүнкү күндө тилекке каршы өлкөдө көп нерселер болуп атат. Мисалы үй бүлөлүк зомбулук, ошол эле бир чоң оор кылмыштар жасагандар боюнча ошол тармакта муфтият кандайдыр бир иш аракеттерди, иш чараларды жүргүзүп, адамдарды балким бир туура жолго салуу боюнча дагы бир коомчулук менен иш чаралар жүргүзүлүп жатабы? Албетте, мисалы үчүн биздин жума хутбалар бар. Жума хутбаларда ошо келген жарандарга биз актуалдуу болгон ошол темалардан баян жума хутбаларын баягы аркылуу түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Бул бир. Экинчисинен ошо шам баяндары деген бар бизде. Ошол жерде дагы келген жамаатка биз түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Анан биздин муфтият бир эле баягы ошол мечит медресе менен чектелбестен биздин ошол борбор шаарыбызда ошо телеканалдардан эле жума хутбасы же болбосо ошого жакын темаларда адеп ахлактуулукка чакырган теле берүүлөрдөн болушунча биздин мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша түшүндүргөнгө аракет кылабыз да. Анан биздин муфтият бир гана ушул баягы мындай сырттагы мекемелер эмес бир гана, бирок ошондой эле жанагы абактагы жаткан жарандар менен дагы баягы иш алып барат да. Ошол жакта дагы үгүт иштери, насаат иштери, туура мынтип баягы чакырып адеп ахлактуулукка, нарктуулукка ушундай иш аракеттер дагы бар. Мындай суроо жаралып атат да. Вербовка деп коет орусчасы айтканда. Ушул Сирия жака, башка жактарга ушундай жаман иш алып барганга, ушул динге анча-мынча туура эмес жолго түшүп алып, динди билип, бирок туура эмес жолго түшүп алып, же ошону кандай түшүнсө болот, ошону айтып берип коесузбу? Ушул кайсы критерийлер боюнча орусча айтканда ошондой нерселерден ары болуп, ошондой нерсеге жолобоп, ошо балдарыбыз, бир туугандарыбыз ошондой тарапка барып кетпесин деп ошону бир түшүндүрүп берип койсоңуз жакшы болот эле да, ошондой вербовкага түшүп калбасын деген маселеничи. Биринчиден ошол биздин жарандар расмий ошо муфтияттын карамагында иштеген адамдардан маалымат алуусун суранам, чакырам. Андан кийин ошол маалымат эгер жарандардын арасында боло турган болсо, сөзсүз түрдө алар кайрылыш керек. Бизге, муфтиятка же казыят, ушул катыбиятка ушундай иш аракет болуп атат, үндөп атат, чакырып атат, кандай кылышым керек деп. Анан ошол диний маалыматты дагы ошо биздин имамдардан, биздин атактуу баштуу дин аалымдарынан тактаса жакшы болот да. Ошондо бир мындай радикалдуу, бир экстремисттик бир көз караштардан биз алдын ала алган болобуз да. Баягы бизде билесиздер, баягы мурун канча бир жыл мурун Кыргызстандан эми ачык эле айтканда көп адамдар кетишкен. Ошол баягы сыртка чыгып кетишкен. Мунун баардыгы
же маалыматы жок, же болбосо мындай ошол азгырган адамдардын социалдык абалындагы балким мындай колдонушу мүмкүн. Болгон учурлар, мисалы көп каражат табасың, аласың деп азгырыш чакырышат да, бирок реалдуулукта андай эмес, жанакындай капканга түшүп, өзүн эмес, бир гана, бирок туугандарына чейин мындай оор абалды жараткан учурлар бар. Муфтиятта атайын бир ушундай адистер барбы? Мисалы, ошондой адамдардын, ошол эле мисалы түрмөдө да абактарда иштейбиз деп атпайсыздарбы? Алардын арасында да ичинде да внутренний вербовкалар болушу мүмкүн да, билишим боюнча. Анан ошондой мисалы бир адам инсан менен бул момундай иш аракеттери кылган атат, кыймыл аракеттеринен же окуган китептеринен же намаз окуганынан ошону бир изилдеп атайын бир адистер, могу мисалы туура эмес, мисалы агым менен баратат деген бир анализдер жүргүзүп. Эми баягы андай кылыш кыйын, себеби сыртынан. Анан биздин ошол муфтияттын баягы иш алып барганы мындай жөнөкөй. Себеби бул жакта дагы кээ бир жарандардын ошол абактагылары, аларга мындай орусча айтканда доступ жок, алар өзүнчө кармалат экен да. Жөнөкөй баягы мындай кылмыштарды, динге байланыштуу болбогон кылмыштарды кылгандар, ошолор менен көпчүлүгү биздин иш аракет баягы жумуштар ошолор менен да. Ал эми диний себептерден кармалгандар, алар өзүнчө экен. Менде мындай суроо сизге. Динге келе албаган адам, эме атеист деп коет орусча, динди эметпей, Кудай бар, Кудай жок деп билбей, өзүн билбеген адам динге келиш үчүн кандай туура жолго түшүш керек, эле кандай бир нерселерден туура ошол динди кабыл алат деген суроо пайда болот да. Жакшы суроо. Бул жерде өзү ар бир адам баласы ошо Кудай Тааланы тааныган инстинкти жаралат. Бирок адам баласы улам чоңойгон сайын ар кандай маалыматты алат, ар кандай маалыматка суарылат. Анан ошонун негизинде ал багыт алат жашоосунда. Мисалы, ымыркай бала жаңы төрөлгөндө энесин эмген билимди кайдан алды? Ал эчтеке көрө элек, бирок Кудай Таала жаратканда ошол инстинкт менен жараткан. Адам баласы жаралганда да ошондой тааныйт. Бирок кийин жанакындай өзгөрүүлөргө дуушар болот, ар кандай маалыматтарга суарылат, анан багыт алат. Кудай Тааланы таануунун бири ал инстинкт жолу болушу мүмкүн. Экинчиси бул өзү акыл калчап, ой жүгүртүп, ошого ынанып, ушундай жолдор менен табат да. Биз эч качан бирөөнү мындай мажбурлап баягы Кудайды тааныта албайбыз. Болгону биздики, биз үгүттөйбүз, насаат кылабыз. Ал эми чечимди ар бир адам өзү кылат. Эгерде мындай бир мажбур менен бир кабыл алган болсо адам, ал баары бир эртелүү кечпи бир нерсеси чыгат. Ошондуктан бул иман маселеси өтө бир татаал же оор маселе, адамдын ыктыярындагы бир жооптуу бир мындай иш аракети да. Ушул имамдардын мечиттери менен сиздер эми мындай контроль кылат болушуңуздар керек, мисалы туура эмес багыттарда же туура эмес насааттарды берип салбасын деп ошондой иш чаралар жүргүзүлөбү? Албетте, бизде баягы имам талапта, биздин муфтият талабында, ал бизде ошо мазхабтар бар да, ошо Абу Ханифа мазхабы карманган, ушу Матуриди акыйдасын карманган имамдар биздин мечиттерде иштешет да. Ал эми башка багытта боло турган болсо, ал бизде имам боло албайт.
Алдын ала Алдын ала эле бизде ошол биздин диний баягы аалымдар, ишмерлер баардыгы ошол багыттагы адамдар да. Анан башка мындай деструктивдүү же болбосо жана башка бир ойдогу адамдар имам боло албайт да. Бизде талап ошондой. Кутарки мындай суроо пайда болду да. Биз динге мына диндин жолуна баралы деп атабыз. Бирок ошол баралы дегенде кайсы маалда намаз окуш керек, кайсы маалда ошону туура ошондой эле кайсы учурда кайсы сураны кайсы эмени кээ бирлер айтат кечки маалда аль-фатиханы окусаңыз болбойт, кээ бирлер маалыматтар айтат, кээ бирлер жок окушуң керек сөзсүз түрдө. Ошону кантип түшүндүрүп бере аласыз? Ошону мындай динди жакшы билбеген адамдар үчүн кандай кылса, кандай жолдор менен ошого туура келсе болот деп. Эми бул баягы бизде азыр Кудайга шүгүр китепчилер намаз туурасында бар, жетиштүү. Кыргызча, орусча кимге кандай ыңгайлуу ошол жерде так көрсөтүлгөн. Мындай эми өзүнө кандай ыңгайлуу ошол жерден башташ керек. Эми биз мусулман болгондон кийин бул жерде Фатиха сүрөсү баардык намазда окулат. Ал бир гана баягы кечки түшкү эмес. Бул Фатиха сүрөсү баардык намазда, баардык рекетте окулчу сүрө. Ошондуктан бул негизги сүрөлөрдөн. Ал сөзсүз түрдө баягы окулчу сүрөлөргө кирет. Негизи ушул сиз баягы айтып атпайсызбы? Мекемелерде окутканда ушундай нерселерди, ушундай маалыматтарды уже башталышынан баштап окутуп башташат, Ооба. Түшүндүрүп. Себеби келгенде эле ошол тамгадан баягы алфавиттен баштап эми ошентип терең кете баштайт да. Менде мындай суроо пайда жаралып калды да. Ата энеси намаз окуйт. Атасы дагы, апасы дагы, бирок кызы менен баласы окуусу келбей жатат да. Ага жеткен жок, жүрөгү менен мындай өзүнүн эмеси менен эметпей атат да, мындай кабыл албай атат. Ушул боюнча кандай дейсиз? Ата энеси кой окушуң керек, биз үчүн деген нерселерди туурабы айтыш же туура эмеспи? Ошол бизде өзү баягы диний ибадаттарды, Кудай болгон ишеним жана ишеним бул адамдын ар биринин өзүнүн бир канааттанысынан мындай чыккан иш амалдар болуш керек да. Ата энеси башка бирөөлөрдөн коркуп же болбосо мажбурлап кылдым деген ал көпкө барбайт. Ошол эле балдары, кыздары ошо ынаныш керек. Кыла турганчы. Себебиден ал атам мени урушат деп кылбайт да. Эми балким башында жаш кезинде ошондой болушу мүмкүн. Бирок бул баягы диндин талабы андай эмес. Диндин талабы биз баардыгыбыз жөн эле мисалы үчүн атам мусулман болуптур, мен дагы баягы ошондой кылышым керек эмес. Мен чындап эле баягы ниет, иман болуш керек менде. Мен чындап мен кантип баягы эмнеге ишенип атам, мен эмне үчүн кылып атам дегенге ошол өзү мындай жооп бере турган абалда болуш керек да. Мындай суроо пайда болот да. Өткөндө бирөө менен сүйлөшсөм, ал айтат: Кыргызстанда мусулмандар өтө көп дейт. Өтө көп жана дейт. Ошол мусулмандар окуган нерсесин ошо муфтиятка барбай, көчөлөрдөн угап эле бияктан маалымат алып, тияктан маалымат алып туруп, ошо менен дин деген ушундай турбайбы деген нерселерди көрүп калып атышат, угуп калып атышат дейт. Менде суроо мындай жер пайда болуп калат да. Ушул негизи бирөөдөн угуп алып туруп, текшербей туруп ошол нерсени, ошол маалыматты, анан ошону сиз динге колдонуп, ушундай турбайбы деген нерсе туурабы же туура эмеспи? Ошону кандай кылып туураласа болот? Ошол эле муфтияттан барып тактаса болобу? Же бир ошо сиз айткан китептерде жазылуу маалыматтар барбы ушул боюнча? Албетте бул жерде муфтиятка кайрылса болот. Анан китептерден караш керек. Бул кээде биздин коомчулукта эми адам болгондон кийин ар кандай маалыматтар эл арасында жайылып кетиши мүмкүн. Аны такташ керек. Же болбосо бир диний аалымдан такташ керек. Кээде болуп калат ошондой нерселерчи. Айтат мындай деп, анан баягы аны уккан адам ары бери ойлонуп, чындап эле ошондойбу же эмне деп мындай ойлонуп калат да. Эгер ошондой баягы
арсар болуп турган болсо барыш керек, такташ керек. Могу адам киши кайтыш болуп калгандан кийин бир туугандары үйүнө келип жаназасынын алдында дасторкон жайып, ошолорго эт берип, ошолорго бүт баарын сатып алышып, өздөрү кылышып, өздөрү мындай жакын адамын жоготуп алды дагы, бирок ошого карабай башка элдерге тамак жасап берип, тамак жашып, ошо менен башы алек болуп атат да. Ошол нерсени мен билгем боюнча муфтият сөзсүз түрдө андай нерсе туура эмес деп айткан, уже өзүнүн позициясы. Бирок ушул эмнеси менен туура эмес деп ошону түшүндүрүп бере аласызбы? Бул биздин динде мындай дейт да, мисалы үчүн бир үйдө жакын адам каза болду. Анан ал ошон менен кайгы капа болуп аткан учур, анан ошол эле мезгилде бул жерде мындай жанакы борсок бышырабыз, тамак жасайбыз, союшубуз керек деген бир дагы ошонун эле барабар кетип баратат да. Мындай карап турганда бул жакшы көрүнүш эмес. Биздин дин эмне дейт? Бул кайгы капа болуп атат. Муну дейт жакын туугандары, кошуналары ушуну уюштурсун дейт да. Бирок тилекке каршы азыр бизде мындай заманда бул нерсе айтабыз, бирок иш жүзүндө аша элек болчу. Анан президенттин дагы жарлыгы бар, билесиздер. Ушул ысырапкорчулукту азайтуу, бир гана бул аштарда эмес, тойлордо дагы. Себеби ашыкча болуп кетет кээде. Башталышында ушул жарлык чыкканда, башталышында айыл өкмөт дагы, мындай имамдар дагы, укук коргоо органдары дагы ушундай жакшы ишке ашыралы деген. Чоң баягы малды сойбостон, балким кичинекей малданды. Бирок биздин коомчулукта бул нерсе аябай сиңген нерсе экен. Айтат, мен атама, жапама эмнеге сойбойм дейт да. Мен соём дейт да. Намыс. Ошол эми кээде бизде коомчулукта жат көрүнүштөр дароо өзгөрбөйт экен. Бул бара-бара же элдин түшүнүгү, же элдин абалы ошого алып келиши мүмкүн. Мисал айтайын, биздин динде, мусулманчылыкта адам каза болгондон кийин анын баягы кепиндеп, жууп, жерге берүү зыйнатын тездеткиле дейт да. Көп кармабагыла дейт. Бизде сөзсүз түрдө 3 күн кармайт деген бир эреже бар болчу илгери. Элдер мейли эмне болсо дагы мен кармайм деп отурчу. Бирок Кудайга шүгүр, бул азайып баратат. Азыр 3 күн деген мен эле мына аз улам да, көбүнчөсү. Анан кээ бир биздин Кыргызстан аймагында, көбүнчөсү ушул түндүк тарапта бир 15 жыл мурун деп коелубу, сөзсүз түрдө жанакы табак баягы киргизгенде сөзсүз түрдө аракты дагы алып келчү да. Бирок Кудайга шүгүр, азыр мындай көрүнүштөр жок. Кээ бир ушундай жанакы ачуусун басам деп ошол өлүк ээсинин туугандарга ошол арактан берип атып, булар жаназа эмес, тиги баягы көмгөнгө чейин барбай эле бер жакта калчу да, иши да болбой. Бирок мунун баардыгы оңолуп, биз баягы мындай нерселерден арылып жатабыз да. Бул жакты дагы биздин ошол диний ишмерлердин, имамдардын, коомчулуктун орду өтө чоң да. Үн чыгаруучу ошол негизи мусулманчылыкта барбы, туурабы ошол? Эми бул жеке менин пикирим, бул кээ бир кыргыздын салты да. Мындай үн чыгарууда ыйлап үн чыгарганда эчтеке эле эмес. Бирок жанакына катуу бакырып, кыйкырып бул туура эмес да. Баягы кийимин тыткылап, өзгөчө эгер ошол аял жат тараптан болсо. Бирок мен жеке пикирим, мен андай бир эч нерсени көрбөйм да, баягы бизде баягы жакын жоготконун билдирип, мындай айтып келгеничи.
Негизи бирок мусулманчылык бул кыргызчылыкта бул мына кыргызчылыкта бар. Бирок мен муну мындай шариатка каршы бир нерсе деп көрбөйм да. каршы эмес экен да демек. Өткөндө бир Дагестандын болуш керек эле бирөөсүнүн депутатын бирөөсүн сүйлөгөнүн угуп калдым. Эмне үчүн биздики баардыгы алар деле мусулмандар да. Мусулмандарбыз, бирок биздики өзүбүздүкүндөй болушубуз керек. Өзүбүздүн кийимдерибиз менен, өзүбүздүн салтыбыз менен биргеликте болуш керек. Эмне үчүн биз толук эле арабтардыкындай болуш керек деген бир ой жүгүртүүсүн айтып кетти да. Ошол боюнча сиз оюңуз кандай? Бизде да ошондой кылса болобу, мындай биргеликте кыргызчылык менен аралаштырып? Эми албетте болот. Бирок баягы арабташып кетти дегенде мен алысмын. Себеби деген кээ бирөө ошол намаз окуп, узун кийинсе эле баягы бул өзү биз эркектерден айта турган болсок, биздин коомчулукта, биздин шартта бизде азыр биз сизде кийип турган эле кийим бул биздин мындайча айтканда адат же салт деп коебузбу кийим туурабы болуп калды. Эгер биз эле мисалы үчүн эфиоптордун же болбосо мисалы үчүн япондордун жанагы салттуу кийим кийип алсак, биз үчүн бул мындай кызыксыз нерсе да. Ошон үчүн биздин коомчулукта туура түшүнүш керек. Ушул элден айырыланбастан эркектер ушу кадимкидей биз кийип жүргөн эркек шым, костюм дейбизби кийиш керек. Албетте эгер диний ишмер боло турган болсо, албетте анын чапаны болот, анын селдеси болушу мүмкүн, эгер ал имам катип же болбосо казы боло турган болсо. Ал эми аялдарына келе турган болсок, аялдардын ошол узун кийинип жанакындай жол салуусу бул бардык мусулман өлкөлөрдө бар да. Себеби деген ал киши аял заты ошол уяттуу жерлерин жабыш керек деген бул диний негизги талаптардын бири да. Мисалы үчүн биз ошол Индонезия, Малайзиядан алып тиги Америкага чейин карап көрсөк, ушул мусулман коомчулугун бул ошондой талап да. Бул андан баягы буйта кете албайт да. Сизге мындай суроо пайда болуп калды. 7 күн, 40 күн деп ушул кыргыздарда ушундай салттар бар негизичи. Анан 7 күн сайын ошондой эле стол жайып, ошондой эле эт бышырып, ошондой эле ызы чуулуп, ошол эле бир туугандар ошонун баарын кылат. Жакындары эле, башка эч кимиз кылбайт. Анда ушул нерсе туурабы же кайра эле динге каршы болуп калабы? Эми ошол өзү мындай жок да андайчы. Бирок биздикилер аны ушундай кылып келишет. Муну эгер кылса, бир гана ошол сообу жетсин деп гана кылыш мүмкүн. Түшүнөсүзбү? Себеби баягы адам узап кетти бул дүйнөдөн. Анын артынан жетип бара турган бир нерсе барбы, жакшылык? Жок. Ошол жакшылыктын бири эле ошол да. Келген адамдар Куран окуса, же болбосо кайыр садака кылган болсо ошол кишинин атынан ошол жетет деген бир ишенимде да. Ошол ошончо акча коротуп, ошондой нерселер кылгандан көрө кайрымдуулук эле иш кылган туура эмес, туурараак болбойбу дейм да. Кандай дейсиз? Албетте, бул жерде биз ошол сообу жетет дегендечи, биз бир эле гана ошол адамдарды ошол дасторконго чакырбастан жанакындай кайрымдуулук иштерди кылсак болот. Кээде биз көрүп жатабыз, коомчулукта бар. Көпүрө салдым дейт, атасына аш бербестен, же болбосо бир жол салдым, же болбосо жетим жесирлерге жардам бердим деп. Мунун баардыгын кылса болот. Бунун баардыгы ошо кайрымдуулук иштер. Мисалы, юридикалык жагынан биз алып келгенде, кризисный центр дегендер бар да бизде Кыргызстанда. Ушундай бир айыл кишилер же бир ушундай жаш балдар кандайдыр бир оорчулукка туш келген болсо, ошолор аркылуу жардам алса болот. Муфтият аркылуу ошондой бир центрлер же бир проекттер барбы? Ошондой Кыргызстандагы бир жардам керек болгон учурларда же бир муктаж болгондорго бир муфтият аркылуу бир иш-чаралар жүргүзүлөт. Бизде андай баягы кризистик борборлор жок. Бирок бизде жанакы Рамазанда фитр садака элдер баягы биздин мусулман коомчулугу берет. Ошону ар бир айылда, ар бир аймакта ошол муктаж болгон, социалдык абалы ошол начар болгон үй бүлөлөргө жардам берүү маселеси бар да. Ошону имамдар аткарышат.
Анан биздин баягы муфтияттын планында баягы зекетти дагы бир ушуну дагы бир иретке салалы деген ниеттерибиз бар. Мындай тартиптештирип. Эми биз коомчулукта биз элди үндөйбүз, чакырабыз. Бирок биз эч бир байды барып мажбурлай албайбыз да. Ал өзүнүн ыктыярдуу бере турган парзы да. Ошондуктан муну дагы биз бир иретке салсак, биздин коомчулукка дагы жакшы болмок. Көп биздин ошол социалдык маселелерди дагы чечкенге аябай жардам берет эле. Бизде Кудайга шүгүр жетиштүү мындай бай адамдар бар. Эгер ошол бай адамдар эле өзүнүн мал мүлкүнөн бөлүшсө, тиешелүү өлчөмүндө берип, бир топ баягы маселелерди чечет. Сиз дин жүрөгүңүз менен диндес. Анан ошондуктан сиз үчүн байлык деген эмне? Сиз үчүн байлык деген кандай түшүнөсүз ошол нерсени? Эми байлык дегенде мен материалдык да мен түшүнөм аны. Ошондой эле бул материалдык эмес да болушу мүмкүн. Мен үчүн мисалы үчүн менин илимим, тажрыйбам. Мындай суроо пайда болуп калды да. Ушул адам киши мен калп айтпасам ушу Куран боюнча өзгөрүп туруш керек, өнүгүп туруш керек, окуш керек деген нерселер бар болуш керек мен калп айтпасам. Анан адам киши окубаса, ошол эле мектеп жайын, ошол эле жогорку жайларда окубаса, бул сиз оюңуз боюнча анда кедей адамбы же эл үчүн мындай пайда келбеген адамбы же кандай деп ошону классификациялай аласыз? Туура, бул мындай кедей адам ошол эле учурда пайда бербеген адамга айланат да. Адам баласы бул бир жерде турбашы керек өзү негизичи. Менин баягы 20-10 жыл мурун бир пикирде болсом, мен балким баягы 10 жылдан кийин ал пикирде болбошу мүмкүн. Балким мен башка маалымат, башка пикирге көрүп, ынанып өзгөрүшүм мүмкүн. Мисалы, күн ай деле бир орунда эмес, ал өзгөрүүдө. Анан биздин ошол аалымдарыбыз айткан сөздөр дагы бар бул туурасында. Эгерде ким күн сайын бир өсүүнүн үстүндө болбосо, ал артка кетүүнүн үстүндө. Жаңы маалымат, жаңы бир нерсени үйрөнүү сөзсүз түрдө болуп турушу керек. Ал өзгөчө мисалы азыр технология заманында. Могу многоженство деген маселе пайда болуп атат да. Многоженство деп көп аял алуу деген маселе. Ушул боюнча негизи муфтияттын бир өзүнүн позициясы кандай, болобу, болбойбу? Же мусулман болгондуктан мен мынча аял алсам болот, анан аялым уруксат берсе деген нерсе. Ошого кандай жооп бере аласыз? Эми бул баягы мурда эле ошо коомчулукта ушул айтылып көтөрүлүп келет. Эми бул биз Кыргызстанда мусулман коому ушул бир мыйзамдын негизинде жашап аткандан кийин коомчулук ошол мыйзамдын чыкпаганга аракет кылышы керек да. Баягы бизде бир нече жыл мурун аттуу баштуу биздин диний аалымдар ушундай маселеге баягы туш болгондо коомчулукта ушундай ар кандай жагдайлар жаралат да. Бирок бул кандай бир жоопкерчиликтүү маселе да. Бул кээде адамдар ойлошу мүмкүн. Динде, шариятта уруксат берсе эле, бул башаламандык менен баягы кааласа кыла турган нерсе деп. Жок, бул терең изилдей турган болсок, бунун жоопкерчилиги өтө чоң. Ошон үчүн бул бардык адамдын колунан келбей турган нерсе да. Бул ошол жанакы маселе бардык эле учурда ишке аша турган маселе эмес.
согуштар болот, коомчулукта мисалы ар кандай жагдайлар болот. Ошондой учурларда ар бир адамдын мындай өзүнүн абалына да мындай бул баардык адамдарга тиешелүү да болбошу мүмкүн. Ошондуктан тынч жашоону каалайм десе биздин мыйзамда көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө муфтият тараптан даватты кандайдыр бир контроль жүргүзүлөбү? Мисалы мурун менин эсимде эч бир неме жок эле. Бул дават бул жака же башка региондарга да кеткен мүмкүн болчу. Бүгүнкү күндө сөзсүз түрдө бир порядок барбы? Бир жерге барып катталып, уруксат алып же мечиттен бирөө келсе эле даватка келдим десе эле ошону кабыл ала береби? Жок, бул жерде биздин ошо үгүт насаат бөлүмүнүн ишинин бир иши ушул жерди контролдоо. Бул жерде жашы сөзсүз түрдө талаптар бар. Жашы жеткен, жаш балдар эмес, жашы жеткен, үй бүлөсүн камсыз кылган, тиешелүү жактан ошол эле керек болсо ошол органдардан тиешелүү справкалар бар адамдарга гана биз аркылуу гана уруксат берилет. Бизде бүт каяктан ким кайсыл жакка кеткен бүт маалыматы бар. Биздин уруксат менен гана чыгат да. Көлдөн, чүйдөн, баткен, ош ким каяк жакка кетип атат, ал бизде маалымат бар. Ошол маалыматты кантип топтойсуздар? Бул электрондук болушу мүмкүн. Ал эми ошол Бишкекте жашагандар биз жака өзү физически келип анан алат да уруксатын. Уруксат кадимкидей эле кагаз бересиздер, ошо кагаздын негизинде. Мисалы үчүн ушул Бишкектен Жалал Абадка бара турган болсок, канча адам кимдер кетип баратат. Анан ошо Жалал Абадка барганда жактан текшеришеби? Текшерет да. Мисалы үчүн имам карайт, булар уруксаты барбы? Канча күнгө келди? Анда мындай суроо пайда болуп калды да. Ошондой кагаз болсо, биз мусулман катары бизге үйгө дават катары келди, мына ушундай мусулманчылыкка келгиле, ушуна намаз окугула деп туура сөздөрүн айтып атат, бирок биз тактай элекпиз, мындай эле билип атабыз, бирок ошол кагазды сураганга мажбурбузбу, туурабы ошол сурасак ошол кагазды? Эми азыр булар үйгө барбайт да эми. Билесиздер, азыр үйгө барбайт. Балким сизди көчөдөн көрсө, же мечитке келсеңиз, ошол жерден гана баян айтат. Бирок жана мурда болгондой үйүңүзгө барбайт да. А ошо көчөдөн мен ушундай бир көрүп калгам да. Көчөдөн балким чакырышы мүмкүн сиздичи мечитке, бирок ал жерден айтпайт го дейм. Бирок ошол жерден тиз сурасаңыз болот экен да. Ошо сиз муфтияттан уруксат алдыңыз беле, мага көргөзүп коесузбу, ошондо мен сизди угам десеңиз деле болот экен да. Эми антсеңиз деле болот эгер. Бир жолу бир окуя укканда, бул ушул кылмыш жасап бул жерден, чоң кылмыш жасаганда бир нече адамдын өмүрүн алып, анан Казакстанга качып, Казакстандын бир мечитине жашыныптыр. Баргыча жашынып, биякта милициядан кутулуп баргыча уже сакалын мурдун баары өсөт дагы, анан ошол Казакстанга жашынып жүрүп, анан бир жарым жыл, 8 айдан кийин ошол жерден сүрөттөрдөн ошол жердеги бир местный жашоочу көрүп калып, ушул окшош экен деп, анан тиешелүү органдарга кайрылып, анан Казакстандан кармалып келген да. Ошол чындыгында эгер даватты контролдосо, ким келип атканын, балким аны эртерээк дагы кармалмак да. Ошон үчүн туура эле го дейм, бул даватты контролдоп, ким кайсы жакка барып атканын. Ооба, бул баягы мурдатан эле бар да бизде. Бул жакында болгон эмес, мурдатан эле ошол ишмердүүлүгүн, ошо даватчылардын ким каякта эмне кылып атат, ал бар да. Бизге мындай кээде учурлар болушу келип калат. Ошол күйөөм кетти эле, каякта экенин таппай атабыз десе, биз ошол маалыматты карап, бул жакта жүрөт, жакта жүрөт деп тактап да беребиз. Ушул мусулманчылыкта негизи көбүнчөсү мындай болуп атат да, ошо даватка сиз айткандай каражат жагын маселесин чечип туруп үйүнө, анан ошондон кийин даватка чыккан туура экен да менин түшүнүгүм боюнча. Көбүнчөсү ушул мен билгем боюнча даватка кетип калды, бирок үйүндө аялы, жаш баласы, жаш жөнөкөй эмелер, балдар жатат, алар же тамагы жок, же бир эмеси жок да. Анан ошону
кандай дейсиз, ушул туурабы, туура эмеспи ошол нерсе? Анан кандай ошол нерсени биз контролдосок болот, хотя бы биз эл катары ошондой нерселердичи? Албетте ошол жерде ошол чыгарда анын каражат бүт баардыгын көрсөтүлөт да. Бул көрсөтүш керек. Жанакындай макулдугу дагы бар ал жерде аялынын. Демек ал жөн эле эмес, баягы камсыздады деген маселеси бар да. Тиешелүү тараптардан анын баягы учетто жок аркы берки макулдук андан кийин гана чыгат. Анан болушунча ошо бизде баягы Кыргызстанда диний абалды мындай биз башкармалык болгондон кийин колдон келишинче бир тартипте бир контроль кылганга аракет кылабыз да. Бирок бизде көп учурларда официалдуу түрдө нике көп адамдар тургузбайт. Бирок балдары бар, ортодо чогуу жашашат балким. Ошол учурларда кантип текшересиздер? Аялы барбы жокпу? Анткени эми аялым жок деп койсо, ЗАГС деле жок болсо, жок сыяктуу эле болуп калат да. Кантип текшересиздер? Жок, эми аны мисалы үчүн ошону уруксат берип аткан ошо жергиликтүү ушу жоопкер адам бар да, аны билет да. Жооп аткан ал бойдокпу же болбосо үй бүлөлүүбү дегендейчи, аны билет да. Өзү бир мындай балким миликтөө жүргүзүп текшереби? Эми айылда боло турган болсо же болсо аны билет да. Мындай жашырым болбойт го дейм да. Айылда баары бири-бирин билет, туура айтасыз. Могу чет мамлекетте жүргөн адамдарга сиз айтып атпайсызбы, ошо жаназа маселесин деп көтөрүп атабыз деп. Мен уктум баянда, чынбы чын эмеспи, бирок тактаган жокмун. Бир Англиядан ушундай жаназа окуйлу десек, окутпай коюп тур деген нерсени көтөрүштү да, ошондой маселени. Ушундай маселе боюнча кандай дейсиз? Если мамлекет окутпаса, мамлекет уруксат бербесе, мусулмандар кандай кылыш керек ошол жолдордун? Эми мамлекет аны тыя албайт да. Себеби деген бул диний ырасым, ага баягы кылат, кылбайт деген ал мамлекетке эч кызыкчылыгы деле жок. Бул маселе диний гана болушу мүмкүн. Себеби деген жаназа бул мусулман адамга окулат деген маселе да. Эгер ал бир адам мусулман болбосо же динге тиешеси болбосо, аны чындап тактап билишсе, анан балким ошол жерде жамаат билбем баш тартышы мүмкүн, же имам баш тартышы мүмкүн. Бирок ал дагы эгер так мындай маалымат болсо, бирок жөндөн эле жусу күмөн болсо, мындан баш тарта албайт да. Эми мусулманчылыктын бир милдети ал баягы жаназасын окуп, аны акыркы сапарга узатуу. Мусулман адам деген кандай болуш керек? Эми биз баягы мындай көп айтабыз, бардык элдер деле билет. Бирок адамдык фактор да болуп кетиши мүмкүн. Эми биз пайгамбарыбыз Мухаммад пайгамбарыбыздын айткан өзүнүн хадистерине таяна турган болсок, бул мусулман ким дегенде анын тилинен, колунан зыян тартпаган адам бул ушу мусулман дейт да. Демек ошол эле сөз канча. Анан мындан да башка мындай түшүндүрмө болушу мүмкүн. Мусулман дегенде бул адеп ахлактык жагы болуп атат да. Бирок мунун мындай ишеним жагы дагы бар да. Мусулман адам Кудай Таалага, анын пайгамбарларына, китептерине, периштелерине, акыркы кыяматка ишенет деген адам да. Бул мусулман. Анан биз бул сиздер баягы юрист катары ошондой эле мындай жоопкерчилик маселеси дагы бар да. Биз бул дүйнөдө адамдарды тартипке сала турган бул мыйзам. Бири-бирине болгон мамилеси кандай кылыш керек? Эгер бири-бирине болгон мындай туура эмес иштер болсо, аны кантип чечебиз деген. Ал эми ошол мусулман адам үчүн анын бул дүйнөдө гана эмес, акыретте дагы жоопкерчилик деген бир сезим, туюму болушу керек. Бул дүйнөдө балким ал буйтап же бир айла амалдарын таап качып кетиши мүмкүн жоопкерчиликтен.
Бирок акырет деген маселе эч ким качпай албайт. Бул ошол биздин ушу мусулманчылыктын башкалардан болгон бир өзгөчөлүгү ошондо болот да. Мен бир адамдан уккам, анын ой жүгүртүүсү боюнча, мисалы бизде Кыргызстанда ар бир кыргыз эле өзүнүн баардыгы болбосо да көбүнчөсү мусулман дейт. Бирок ичкендер бар, мисалы чеккендер бар, ар кандай өзүнүн жашоосуна туура деп жүргөндөр бар. Анан бирок ошого карабастан мисалы баардыгы эле өзү мусулман дейт. Ошол анан бирөө айтып калды, эми мен ичсем дагы мен бирөөгө мисалы сиз айткандай жамандык кылбайм, жаман сүйлөбөйм, ичим таза. Ошол негизи канчалык деңгээлде туура сиздин оюңуз боюнча? Эми бул кээде мисалы үчүн мен бир мисал келтиргим келип атат да. Бир адам мисалы демократмын деди да. Демократиянын принциптери бар. Ал өзү эле мен демократмын десе эле демократ болуп калбайт да. Ал бир принциптерди иш жүзүнө аткарса, анан ал чыныгы балким демократ болушу мүмкүн да. Ошол сыңар эле мен мусулман дегенде биздин бир эле ушундай тыйылганыбыз жетиштүү эмес да. Чындап тактап келгенде биз дагы ошого жараша биз эмне кылышыбыз керек дегендей. Мусулман деген сөздүн өзү мааниси бул Кудай Таалага баш ийген деген сөз чыгат. Себеби ошо Куран Каримде келгенде ошол пайгамбарлар дагы ошол баш ийген дейт да. Ошо муслим дейт да. Муслим деген ошо Кудай Таалага баш ийген деген. Анын буйруктарын аткарган, анын тыюуларынан тыйылган. Демек, ошондой жаатты дагы биз аткарсак, ошондо биз толук болобуз да. Анан жөн эле мен мындаймын деп, бирок иш жүзүндө анын иш аракетинде ошондой багыттар жок болсо, билбейм, ал адамга чоң суроо пайда болушу мүмкүн да. Сен чындап эле ошондойсуңбу же сен жөн эле оозуңдун үчүндө айтып аткан адамсың. Албетте анын жанакындай кылганы туура, бирок кошумча дагы ал бир нерсе мындай талаптарды кылыш керек да. Демек, мисалы 5 маал намаз окуган, баардык талаптарды кылган, бирок бирөөгө жаман сүйлөгөн же бир жаман иш кылган, ал дагы анда мусулман эмес болуп калабы? Эми ал күнөөкөр болот. Күнөөкөр болот сөзсүз түрдө. Эми мусулман дегенде бул идеалдуу болбошу мүмкүн. Биз дин талап кылат туура. Бирок биз адам катары жанакындай мамиледе алдап кетет, туура эмес нерселерди кылат, сөгөт, бирөөнүн акысына кирет, анын акысын жейт. Бизде көп болуп атпайбы? Ошондой нерселерчи, тилекке каршы. Анан биздин мындай карапайым адамдар дагы сырткы келбетке карап бир топ мындай алданган учурлар бар. Адамдар айтат, сенин сырткы келбетиң дейт, мен үчүн бул кандай десем, факт эмес, далил эмес дейт да. Сен дейт, мамилеңде көрсөт дейт да. Сен канчалык ошо таза адамсың. Ошондуктан бизде ушундай адамдар көргөндө мындай ишенбөөчүлүк ошондон пайда болду. Себеби кээ бир адамдар динге жамынып алып, туура эмес иштерди кылат, же кылды. Ошондуктан мындай эл дагы мындай коркконсуу мындай бир мамиле кылат да. Бул өзүбүздөн болгон мындай күнөө да. Үй бүлөлүк кодекске өзгөрүүлөр киргизилди. Ошол жерде мисалы мурун негизи мурун эле бар болчу, 18 жашка чейинкилерди же 17 жашка чейинки кээ бир учурларда ушул имамдар үйлөндүрбөш керек. Нике мусулмандыктарда дагы эми нике деп бул негизи официалдуу мыйзамдуу түрдө нике, а мусулманчылыкта бул негизи нике деп юридикалык термин айтылбайт экен да. Анан бүгүнкү күндө жаңы мыйзам боюнча такыр ошол күбөлүктү алып келмейинче ошол берилбеш керек деген өзгөрүүлөр киргизилиптир. Ошол талаптар аткарылып жатабы негизи? Мисалы мурун кызды алып кетип атканда имам келчи, эми үйдү алып кетип барат деп, ал никеге кол коюлду дейт да. Бирок имам жана өзүнүн мусулман түрдө никелик жана кагаздарга кол койдуруп,
бар го, аял макул суңгудуп күбөлөр менен ошентип анан кетиришчи, анан ошол тойдон келип анан ошол официалдуу түрдө нике кол коюшчу. Бүгүнкү күндө көп учурлар болгондуктан, мисалы жаш балдарды балким ошол эле имамды алдап коюшу мүмкүн, жаш жеткен деп. Ошондой учурлар болбош үчүн, мисалы азыр сөзсүз түрдө официалдуу нике болуп, андан кийин анан имамдар ошол мусулмандыкта никеликти тургузуш керек дейт. Ошол боюнча оюңуз кандай? Бул азыр ишке кирдиби бул мыйзам? Негизи үй бүлөлүк кодекске киргизилди. Мурун деген 17 жаштанкы чейин мисалы орган опекеден уруксат алып келүү, азыр 18 жашка чейин болбойт. Ушундай да болуп калды да. Сөзсүз 18ге чыгыш керек деген. Анан нике күбөлүгүн ала келиш керек. Анан нике күбөлүк болбосо официалдуу түрдө имамдар дагы ошону кылбаш керек деген өзгөрүүлөр киргизилген да. Эми билбейм, бул баягы мыйзамда дагы биздин кандай десем, салттыбы же абалды дагы эске алыш керек го дейм да. Мен баягы билбейм да. Бул эми алам деп атат. Ошол демек мыйзам талабында бул барып ЗАГСка барыш керек экөө. Нике баягы шариаттык нике болгонго чейин. Жанагы ЗАГСты алыш керек дагы, андан кийин имамга келиш керек деген тыянак чыгып атат да. Эми Анткени көп адамдар деген шариаттык никени кылып коюп эле официалдык никеге турбай койгондор бар экен. Көп да бизде. Анан кийинки маселе ажырашып кетсе, маселе чыгат, балдары же юридикалык документтери жок болуп калат. Ошондой маселелер болбош үчүн биринчи официалдуу нике турушсун, андан кийин анан диний шариаттык деген ойдо кылынган окшойт. Билбейм, эми канчалык биздин имамдарга эле оор болот болуш керек. Себеби ал маселе жок. Баягы ЗАГСын алып келгенден кийин ал имамдар сөзсүз кыя берет. Бирок эл үчүн ойлоп атам да. Ал барыш керек экөө. Каяктан барат ал, мисалы үчүн кызды таластан алып атса, көлдөн алып атса, демек кантип алат ал? Же Бишкектен келип арыз береби, же таластан барабы, мен түшүнбөйм да. Же аны көлдөн беришеби. Бирок ал мурункусу баягы 18ге чейин кыйлбайт дегенде, бул жакта биз аябай бир топ баягы имамдар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз да. Тиешелүү мамлекеттик органдар менен. Себеби кээ бир учурларда биздин имамдар жоопкерчиликке тартылган учурлар болгон. Себеби эми билбей калат, жашырып коет. Анан биз бул жакта дагы журнал иштеп чыкканбыз. Нике каттоо журналын. Ошол жерде имам баягы каттайт. Кимге үйлөнүп атат, күбөлөр ким, ата энеси ким дегенчи. Бул дагы биздин баягы биринчиден имамдын ишмердүүлүгү, анан экинчиден бул так билет да. Анан ошол журналдын да бир пайдасын айта турган болсок, кээ бир учурларда бул кээ бир нике кыйгандан кийин көпчүлүгү барып ЗАГС алып атпайбы, туурабы? Эгер ошол адам үйлөнүп аткан баягы көбүнчөсү эркек, эгер ал өзүнүн жоопкерчилигин сезсе, ал сөзсүз түрдө барып ЗАГС алат. Мен ойлойм, андан качпайт да. Туура айтасыз. Анан эле башка бир жаман ой болсо, балким барбай коюшу мүмкүн. Бул өзү үчүн, анын өзүнүн балдары үчүн эле болгон баягы мыйзамдуу баягы иш да. Анан кээ бир учурларда биз чындап никеге турдук дегенди тастыкташ үчүн да бизден келип калышат журналдан. Фиксация болгонбу же жокпу? Ошондуктан бул дагы ички эми биздин баягы тартиптерден да. Мусулман адамы деген кайсы принциптери сактаныш керек? Жашоо, өзүнүн жашоосунда, жеке жашоосунда. Бул эми баягы чоң бир суроо болушу мүмкүн. Бул мусулман дегенде сөзсүз түрдө бул Кудай Тааланын буйруктарын аткарган принциптерди карманышы керек. Бул эң негизги принцип. Эми мунун ичинде көп нерсе кирип кетиши мүмкүн. Бул биз айта турган болсок, эркекке тиешелүү, ошол Кудайга ишенген, жоопкерчиликтүү, өзүнүн ишине так, мындай кам көргөн бир
адам болот да, болушу керек. Мунун ичинде эми көп. Азыркы учурда өзгөчө жаштарда жоопкерчилик, ушу бир нерсени мындай так ишке ашыруу дагы бизде актуалдуу болуп атат деп ойлойм. Азыр биз соц тармактын адамы болуп атпайбызбы? Биздин жашообуз бүт сырткы келбетке болуп атат да. Биз тез байыгыбыз келет, тез баягы англис тилинде сүйлөп кеткибиз келет, тез бир нерсеге жеткибиз келет. Бирок реалдуу жашоодо андай болбой атат да. Көрсө ал тез бай албайт экенсиң. Тез бир тилди үйрөнө албайсың. Тез бир мисалы үчүн бир кесиптин ээси боло албайсың, бир мындай кыйын адис боло албайсың. Мисалы эле спортсмендерди алалы, врачтарды алалы. Эч ким болбойт да, мисалы үчүн бир жылда атактуу олимпийский чемпион, олимпиадан. Ал канча деген жыл кетирди, туурабы? Биздин врачтарды алып көрөлү. Ал канча деген операция кылды, андан кийин канча окуду. Ошолдой эле бизде мындай жоопкерчилик, ушу бир кесиптин ээси болуу чоң иш экенин билишибиз керек. Көбүнчө элдер маалыматты тактабай туруп эле анан ушул эл айткан нерсени эле ошону эле эми бирөөсү бир десе, экинчиси эки дейт, экинчиси үч дейт, ушинтип кете берет да, маалымат, дезинформация деп орусча айткандай. Анан могу прививка маселеси. Кичинекей балдарды сөзсүз түрдө прививка алдырыш керек деп биздин докторлорубуз айтып атат да, керек, бул кор, бул көп жаман, Кудай сактасын деген оорулардын баары ушакка кирет депчи. Бирок ата энелер деген жок, бул эме дейт, чочконун эти бар экен, анан мындай эт бар экен деген маалыматтарды биз тияктан уктук, бул Индияда чочконун эти колдонулат экен деген нерселерди уктук деп, анан ошо менен прививка сайбай, азыр эми чындап айтканда инфекционный больницага барсаңыз, жаш кичинекей балдар, жаңы төрөлгөн бир 3-4 айдагы ошолор үчүн, ошол прививка албаган адамдар үчүн кыйналып жатышат да азырчы. Ушул нерсе боюнча оюңуз кандай сиздики? Биз ошол саламаттык сактоо министрлигинен бул жаатта дагы кызматташып келгенбиз да, кызматташып дагы келебиз. Ошо эл арасында ошо имамдар аркылуу коомчулукка ошол эмдөөнүн маанилүүлүгү туурасында да, бул туурасында дагы фатва, диний чечим дагы чыккан. Анан азыр дагы бизде 12-13 ошол эмдөө вакцина алынат экен жаш балдарга. Бул туурасында дагы азыр министрлик менен баягы ушул сунуш болуп атат ал тараптан, ушул жаатта дагы иштейли деген. Биз баягы теледен, ошо радиодон, өзүбүздүн баягы маалымат булактарынан бир топ иштерди жүргүздүк да. Бирок тилекке каршы сиз азыр айткандай дезинформация бар да. Социалдык тармактарда ошо эмдөөдөн баш тартуу бир гана бизде эмес, өзү негизи карап көрсөңүз ошол батышта дагы бар да. Алардын баягы баш тартуунун себептери эмне экенин эми бизде мындай маалыматты алуу арганда болуп калды. Бирок ошол сиз айткандай аны изилдеп, анализдеп, критикалык ой жүгүртүүнү дагы биз ишке ашырыбыз керек болуп атат. Менин жеке мисалымдан айта алам да. Кээ бир адамдар болгон. Биз болбойт деп такыр баш тартып, кийин туура эмес кылыптырмын деген адамдарды көргөм да. Сен алыш керек экен депчи. Ошондуктан бул жаатта мындай изилдөө бар. Биздин ошо Кыргызстанда ошо баш тарткандардын себеби, көбүрөөк себеби эмнеде дегендечи. Биринчиси ошонун баягы зыяндуулугу туурасында биринчи турат, экинчиси ошол диний деп дагы айткан эмеси бар да, бир себептердин бири. Анан кээде мындай болот экен, ал биздин коопчулукта сен эмнеге баш тартып атасың, албайм дейт да. Эмнеге баш тартып атасың десе, тиги үн чыкпай турат да, мисалы. Эмне себептердин десе, туруп диний себептенби же бул себептен десе, диний десе, ооба деп коет. Эми ал уже бул
Саматтык сактоо министрлиги үчүн бир маалыматты да фиксация болуп атат да. Анализ кылат, көрсө ушундай болот да. Мен ойлойм, бул динийден дагы анын баягы зыян пайдалуу деген маселесинде көп адамдын арасында мындай шек болушу мүмкүн. А ушул нерсе күнөө болуп калабы? Если баласын алдырбаса ушул прививканы, баласы кийин ооруп деле калышы мүмкүн. Ооруп калган учурда ата энесине күнөө болобу ушул нерсе? Мусулман болсо. Эгер ал баягы ден соолугу үчүн андай зыян калпара турган болсо, бул күнөө болушу мүмкүн. Бул эми ата энеси мисалы мыркай бала үчүн жооптуу ден соолугуна ким? Ата энеси. Ата энеси. Ал өзүнө азыр баягы жооптуу деңгээлге жете элек. Анан бул жакта эми мындай да, ар бир ошол абал өзүнчө изилдениш керек экен. Кээ бир учурларда бар. Ошол ооруп жаткан учурда болобу, же температура болуп турган учурда, же анын аллергия жана башка учурларда сайса бир реакция болушу ыктымал экен. Эми 100% жанагы эмдөөдөн алганда эч бир зыян тартпайт деген аны врачтар өзү деле бербесе керек. Бирок ошондой учурларда мындай реакция болобу же бир учурлар болуп, мындай башка бир ооруларга чалдыккан учурлар болот экен дагы. Бул эмнеге алып келет? Баягы вакцинаны зыяны күчтүү болду деген элдин арасында мындай бир түшүнүк алып келиши мүмкүн экен да. Мурун айттарда сөзсүз түрдө аянттарга ар бир шаарларда чогулуп, анан бирок акыркы учурларда 2-3 жолу болду окшойт. Ушул аянттарда чогулбасын, мечиттерде гана окулсун деп. Негизи анан комментарийлерин окуп калды, мага каршы болгондор да болду. Сөзсүз түрдө бир чоң жамаат менен окуш керек ушундай аянтчалардан деп. Негизи кайсынысы туура? Өзү негизи ошол айт намаздары баягы чоңураак жерде, баягы бир жерде окуган жакшы дейт да. Бирок биздин азыркы учурда муфтият деле тиешелүү тараптан уруксат алып анан аны уюштурат да. Эгер мисалы үчүн элдин коопсуздугу жана башка маселелер коюлуп, бизге мечитте гана окулсун десе, биз ошол тартиптен чыкпайбыз да. Жок, биз баягы сөзсүз түрдө окуйбуз деген талап жок да. Демек, ар кандай себептер болушу мүмкүн да. Мунун баягы бирок бирөөлөр келип мына тыйып салды дегенден алысмын да. Себеби мындай эл көп чогулат, жана башка мындай коопсуздук жана башка маселелердин улам азыркы учурда ушу шаарлар, чоң шаарларда бул мечитте эле окулуп атат да. Жаңылыктардан көп чыгарып калат. Ушул мыйзамсыз бир агым бар, якын ыңкар болуш керек эле. Ошонун бир адамдары кармалып атат деген жаңылыктар. Анан коомчулукка дагы ошол боюнча бир маалымат берип койсоңуз, негизи эмне себептен бул мыйзамсыз болуп эсептелинет жана кандай айырмачылыктары жана ушул жөнөкөй мусулмандарга зыянчылыгы бар ошол агымдын? Эми бул Аларды кантип билсек болот анан? Бул топ баягы соттун чечими менен болгон да. Биз эмес, башка соттун чечиминин негизинде да. Анан бул мындайча айтканда биздин жанакындай уруксат эмеге келбеген топ болуп атат да. Биз азыр тартып айтып атпайбызбы, бизге бирөө даватка чыгам десе, кыюу жок. Баш ийбейт булар, ошондуктан да. Булар анда баш ийбесе, сиздериңиз айтылган нерселериңизди, сиздер айткан ошол эле тартипти, эчтекесин сактап багытты өзү каалагандай кылып, ошондуктан ошол жактан экстремизм пайда болуп, анан башка мындай жаман иштер пайда болгон ошол себеп экен анда. Бирок баягы сот кандай негизде чыгарганын билем, бирок ал биздин азыркы учурда биздин баягы эмеге келбейт да. Бизге баягы келип уруксат алып тиешелүү тараптардан, анан биз уруксат бербейбиз да, биздин учетто жок да алар. Ошол көбүнчө бир жолу эсимде, мен
школа милицияда окуп жүргөндө биздин атайын 10 отделден келип ушу диний жак тармакта иштеген. Ошол түшүндүрмө бергенде алардын деген мисалы чачы атайын мындай түз кесилген, мындай каре сыяктуу. Анан алар деген мисалы балдары сабак мектепке бербейт, ооруп атса дагы больницага, ооруканаларга жибербейт. Сөзсүз түрдө мындай бир гана Кудайдын жардамы менен ошонусу менен да бул коомчулукка зыян келтирет, ошол эле балдарына зыян келтирет деп. Ошол туурабы маалымат негизи? Эми билбейм, бул баягы балким арасындагы ашынгандар болушу мүмкүн. Мен ойлойм. Эгер ошондой боло турган болсочу. Бул жалпы деле болбошу мүмкүн. Балким сиз айткан кээ бир белгилеринин бири болушу ыктымал. Жанакындай жүрсө да. Бирок эгер кимде ким ошондой баласын сабакка мектепке бербей, же болбосо ооруса жанакындай больницага бербей, бул баягы аша кеткендик да. Бул туура эмес. Динге чакырганда, дин мисалы үчүн азыр технология, же азыркы бир замандын өсүшүнө каршы эмес. Дин деселе биз баягы тиги бир 700 жыл мурунга кетебиз деген бир ой келиши мүмкүн да адамдарга. Жок, андай эмес да. Ошондуктан дин дегенде чочулабаш керек да. Биз баягы айткандай ар бир адамдын баягы Кудай таалага болгон сезими, ишеними ал бар. Бирок ошону туура баягы багыт алып кетиш керек. Акылдын дагы орду чоң да өтө. Кээде адамдар жок, мындай болот экен деп эле баягы ой жүгүртүү, мындай критикалык ой жүгүртүүнү кылбастан дагы бир аша чапкандыкка барып кетиши мүмкүн. Мектептер, диний мектептер. Мисалы ата-энеси ушул намаз жолунда болсо, сөзсүз түрдө ошо мен эми бардыгы болбосо да көбүнчөсү ушу балам же кызым дагы ушундай бир диний тармакта ошо иманда жүргөн болсун деп бала кезинде мектепке бергендер бар. Университеттер айтпайлы, университет балким ал өзүнүн тандоосу. Бирок көп учурларда ошол жаш балдардын мектебинде ал ата-энесинин тандоосу болуп жатат. Анан мен 2-3 окуяны уктум, мисалы качып кетип, бир каршылык көргөзүп, анан муфтият тараптан бир ошол боюнча бир иш чаралар жүргүзүлөбү, балким эгер бала өзү каршы болуп атса, же бир оорчулуктар болуп атса, ата-энеси менен сүйлөшүп, бир гана кыйноо менен болбойт деп, же сөзсүз түрдө мисалы бул көбүнчөсү интернат сыяктуу го. Мындай эртең менен келип кетти, жөнөкөй мектепте эмес, интернат сыяктуу. Ошол учурларда балдар менен же ата-энеси менен дагы бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп. Бул мектеп дегенде медресени айтып атасыз да? Медресени ооба. Мыйзам боюнча жаш бала бара албайт. Бара албайт да. Бул баягы диний медресе бул 9-класс же 11-класстан кийин гана кабыл алат. Ага чейин алар баягы ата-энесинин макулдугу менен гана кээ бир баягы билим берүү министрлигинен талап кылган предметтерден кийин гана бир бербесе, а так бере албайт да диний эмени жаш балдарга. Мыйзамда ошондой да. Бул жаш балдар барып аткан бул эмнелер анан? Булар мындай болушу мүмкүн. Бул жалпы эле мектеп, бирок ошондон тышкары как ийрим курс сыяктуу бир нерсени эле бериши мүмкүн. Баягы негизги предметтен кийинчи. Мисалы үчүн саат 1ге чейин болду да, андан кийин 1-2 саат билбейм бериши мүмкүн. Бирок бул деле менимче ата-энесинин макулдугу менен да. Ансыз алар бере албайт. Бизде ошолдой талап. Негизи даватка барып аткан учурда кайсы маалымат, кайсы сөздөр менен ошол мусулманчылыкка чакырылат негизичи, туура дават десеңиз? Ошол дават дегенде, ошо үгүт дегенде сөзсүз түрдө ал тажрыйбалуу адам болушу керек. Эми диний маселелерди, негизги маселелерди билген. Жаңы эле адам барып үгүттөй албайт. Мисалы үчүн көчөдөн эле мен ошол даватка барам десе, ал эмнени айтат? Өзү билбесе эмнени үйрөтөт?
эң бул баягы бизде ошол билген тажрыйбалуу адамдар, илимдүү адамдар чыкса ошондо жакшы болот. Бул баягы юристтерден эле мисал келтирет. Өзү баягы билбесе эмнени үйрөтөт? Эмне мыйзамды алып үйрөтөт? А эмнени негизи үйрөтүш керек? Бул эң биринчиси эле ошол намазды үйрөтүшү мүмкүн. Daarатты жаңы баргандар. Ошол Куран окуганды, ушундай маселелерди үйрөнөт. Ошо диндин негизги баягы парздарын. Сол кол менен мисалы бир нерсени жебеш керек, кармабаш керек, ичпеш керек деп айтып коет да. Анан негизи мен өзүм илип ушамын. Анан кээде мисалы каалабасам деле сол кол менен ичтери кылам да. Анан бир жолу эсимде, бир ушундай иш чарада отурсам, алдымда бир имам отурду эле, сол кол менен тамак ичип атсам, мени аябай урушту эле. Анан негизи эмне себептен? Мен түшүнүгүм боюнча, ал мурунку неме жашоодон ошого келген. Анан бүгүнкү күндө ошол сол кол менен тамак ичип же бир кандайдыр бир нерселер кылганда бул күнөө болуп эсептелинеби? Эң талабы өзү оң кол менен. Себеби бул пайгамбарыбыздын көрсөткөн жол экен. Бардык жакшы иштер, мисалы бир жак мешитке кирип атканда ушундай. Бирок кээде жана сиз айткандай болуп кетиши мүмкүн. Бирок аракет кылыш керек. Ошол билсе да, эми кээ бир билбей кылган болсо мындан эчтеке деле жок да. Билбей калган учурларда. Сиз менен азыр аябай жакшы көп маселелердин баарын көтөрүп, бир сааттын ичинде көп маселелерди чечип, айтып берип, жакшы толук маалыматтарын бердиңиз сизге. Сизге чоң ыраазычылык. Ушинтип атайын келип берип, ушундай туура сөздөрдүн баарын айтып берип, биздин көрүүчүлөргө. Андан сырткары бул соопчулук иш болуп эсептелинет. Албетте. Мен аны кандай десем, буну милдетим катары мен эсептейм. Негизи мусулман болгондуктан кийин ошо сиз билген маалыматты таратып, туура любой тармакта дин болобу, ошол юридикалык жак болобу, ошонун баары эле соопчулук болуп калат. Албетте, албетте. Менде бир суроо бар эле. Ошо акыркы суроолор балким болуп калды эми. Намазды биз мындай түз айтканда араб тилинде окуйбуз. Мисалы имамдар бирок насаатты кыргыз тилинде окуйт. Анан көп учурларда угуп калам, эмне үчүн биз мусулманбыз, бирок эмне үчүн аны араб тилинде окуйбуз, араб тилинде деле кылбайлыбы деген. Кайсынысы туура негизи? Туурасы ошол араб тилинде. Себеби бүт дүйнө коомчулук, бүт дүйнө жүзүндөгү мусулмандар араб тилинде окулат намаз. Эмне себептен? Себеп себебин билбейбиз, бирок ошол туура да. Мындай кандай десем, диний талап. Ал эми башка баягы ибадаттарды биз баягы өзүбүздүн тилибизде эле кыла беребиз да. Бирок ошол намазга келгенде сөзсүз түрдө ошол сүрөлөр, Куран аяттар, ошол бардыгы араб тилинде болушу керек да. Бул бардык баягы керек болсо ошо Кытайдагы мусулмандар дагы өзүнүн акценти болсо дагы ошо араб тилинде да. Сергей, сизге чоң рахмат убакыт бөлүп ушул келип бергениңиздерге. Анан эми биздин көрүүчүлөргө акыркы бир өзүңүздүн дагы бир насаатыңызды айтып берсеңиз. Мен эми учурдан пайдаланып, биздин ошо коомчулукту диний билим алууга чакырып кетмекчимин. Себеби илим бул баягы чырак сыяктуу, илим сөзсүз керек. Илим дегенде ошо диний илим, анан башка илимдер дагы ошо өзүнүн жашоосуна керектүү болгон. Ошол биз эми иманда жолугушалы деп кетмекчимин. Чоң рахмат сизге. Буюрса эми ушундай көп жакшы маалыматтар айттыңыз, ошонун баары соопчулук болсун, Алла ыраазы болсун. Буюрса эми сизди жакшылыктардын арасынан көрүп туралы, биз мына атайын келип жакшы нерселериңиз бар айтып атасыз. Чоң ыраазычылык билдиребиз биздин командабыздын атынан. Муфтиятка чоң ыраазычылык, ушул атайын бизге келип берип, ушундай жакшы маалыматтар баарын берип, сиз атайын өзүңүз келип эметкен үчүн чоң рахмат. Рахмат.